Кыргыз Республикасынын президентинин тескемеси. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренесин жетекчиликке алып, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 47-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык Бапаев Чыңгыз Арстанбекович Кыргыз Республикасынын Ысык Көл облусунун Каракол шаарынын мэри болуп дайындалсын. Ден соолугуңуз чың болуп, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Сиз мына өз баласыз, эми ушул орунда жакшынакай эл үчүн кызматыңызды кылыңыз. Мына Морекине жакшынакай шаардык жетекчилердин атынан ийип коюңуз. Чыңгыз Арстанбековичти эми сиздер менен тааныштырган муктаждык кереги жок болуш керек. Баарыңар тең тааныйсыңар. Чыңгыз Арстанбекович биринчи вице-мэр болуп иштеп келаткан бүгүнкү күнгө чейин. Шаардык кеңешинин депутаттары баары жакшы тааныйсыңар Чыңгыз Арстанбековичти. Анан ошол ишинде жакшы жагынан көрсөткөндүктөн анан мурдакы мэрдин ишин уландыруу үчүн ошол Чыңгыз Арстанбековичти биринчи вице-мэрди мэр деп президент ошондой чечим кабыл алып бүгүн дайындап атат. Бизге башканын деле кереги жок болчу. Анткени булар жумушту билет. Мына бул жерде отурган жетекчилер баары билишет. Ушул биздин балабыз. Анан бизде илгерки ата бабабыз айткандай, жакшысын жакшылап, жаманын айтып бизге окшош сакалдуулар. Ишинде ийгилик каалайлы, ак жолтой болсун. Ушул кыргыз элине өткөндө да биз Эрматка да айтчыбыз, бардык жетекчилерге айтылышы. Силер де келгенде ушул бул иштеп кеттилер, мындай кылдылар деген атак даңкка конгула. Биздин көлдүн бору болгон Каракол шаары мына Жетаке өтүп кеткен. Ошол Жетаке ушул кыргыздын жерин, ушул кыргыздын берметте болгон көлүн сактап, ошонун ичинде Каракол шаары ошонун эң башкысы бору болуп келген. Ак жолтой болсун, жумушунда ылдый болуп келатса биз айтабыз. Чыңгыз Арстанбековичке биз ийгилик каалап коелу. Жаңы ордуна Каракол шаарынын элине кызмат кылып, биздин президенттин, министрлер кабинетинин төрагасынын ишенимин актап, биздин жакшынакай бүгүн шайланып аткан ушул республикабыздын жолу ачык болуп, эми аман эсен болуп, элине гана биздин ниети, биздин ыйык Ысык көлдөй таза тең тунук болсун. Ишиңиздерге ийгилик, ак жол каалап, ушул мекемелердин жетекчилеринде эмгек кайнап, дасторкондорунда береке жайнасын, элибизге тынччылык орноп, Каракол шаарыбыз өсүп өнүп, ушул алдыңкы шаарлардын бири болуп, ушул жакшынакай ушул республикабыздын пири болсун. Оң бийин Кудайым жакшы болсун. Депутаттар келбейт. Коноктор кетсин, шашпай кирип алып.